мен үшін Ош шары өзгөчө кыйын, анткени мен ушул жерди төрөлүп, ушул жерден кинтип тамган мен үчүн ошон үчүн өзгөчө кыйын жер деп эсептейм. Атам айтчу, атың ким коебуз деп сурапты, төрөтүнөн айтып койсун десе, айтчу, өйдө карасам эле Сулайман тоосу көрүндү, Сулайман деп койгон деп. Ушинтип, мен үчүн бул Сулайман тоосу да кыйын. Анан ушул жерге келип, мондай жакшы иш чарада отурганыбыз үчүн мен дагы өтө кубанычтамын. Деги эле мен Кыргызстандын ар бир регионун өзүнчө бир карагым келет да. Мисалы Бишкек бул административдик борбор. Ош мисалы руханий борбор. Талас мисалы маданий борбор. Чүй мисалы достук борбор анткени бүткүл түрдүү өкүлдөрү Бишкекте, Чүйдө ынтымакта жашап жатышат. Көл мисалы туризм борбору, Нарын мисалы логистика борбору болсо болот. Анда дагы сөз бар эле, Жалал Абадта IT университети курулат экен деп, IT борбору, технологиялар борбору деп атайт элем. Ушинтип кыргыз элибиз ушул багыттарда, бүндө багыттарда өнүгүп өсө беришин мен өзгөчө каалайм. Конкурс жөнүндө мисалы кыргыздагы тамашалуу макал бар, орус ойына келгенин угат. Мен бул тамаша катары көрбөйм, муну мен чоң философиясы бар деп эсептейм. Себеби орус эли улуу эл, ал кандай ойчулдардын эли, кандай улуу ачылыштардын өкүлдөрүнүн жашаган эли, ал улуу ойлорду ойлогон элдердин эли. Кыргыздар мен айтып элем, кыялындагы сыңылат деп. Анткени биз ушуну кыялданганбыз. Элибиз китеп окуса деп, китептер чыкса, китептерибиз жетсе, окумал эл болсо, билимдүү эл болсо, билим менен өнүккөн, билим менен өзүнүн жолун тапкан эл болсо деп кыялданып жүрдүм да. Кыргыз кыялданганын кылат дегендей, кыялданып аткан иштерибизди жасап атабыз. Ошол ичинде мына сиздер жана айткандай китеп бул конкурс бул окууга бир болгон стимул балким шылтоо. Бирок анан китеп окуган кишинин жеңилгени болбойт. Ал жана айткандай китеп окуган адам кандай китеп болсо дагы бул чоң нерсени үйрөнгөн, жеңген адам деп эсептейм. Бул китеп жөнүндө дагы бир аз айтайын. Бул китепте мен адабиятчы катары, жазуучу катары, мугалим катары, мугалим жөнүндөгү эки китепти айтайын. Бул өзүңүздөр билесиздер, Айтматовдун биринчи мугалими. Айтматовдун жишөөнү колхоздун бир эски сарайынын бурчуна бир бөлмө ачып алып, ошону мектеп ачып атат. Бул эмне деген сөз? Эски коомдун, эски доордун бир кичинекей жерине жаңы маданиятты ургун сейип атат деген сөз. Андан кийин Төлөгүл Касымбековдун повести бар, Жетилген корак деген. Тоолук аймакка барып, борбордон алысты айылга барып, бир жакшы ийгиликтерди жараткан бир мугалим жөнүндө да. Андан башка анча-мынча каармандар бар. Ана мен ойлогом ушул бүгүнкү күндөгү оош тийиштүү кыйын заманда элдин баардыгы мектепти таштап аткан, билимди унуткан, тарбияны унутуп бараткан заманда бул мугалим кандай болду экен? Анан эркек киши эмес, эжекени башкы каарман кылып алган. Бүгүнкү күндөгү аял затынын бекемдиги, күчтүүлүгү, туруктуулугу, замандын азгырыгына кетип калбай азгырылып, мектепти кармап турган 99% эжекелердин бир образын жазгым келди. Ошондо бул мугалим жөнүндө эмес, мына жогоруда айткандай, бул Кыргыздын бүгүнкү күндөгү татаал коому,
ошол кездеги адашып аткан адамдар, ошол кездеги каралбай алган билим тарбия, мектеп, ошондо мектепти кармап, коомду кармап, келечекте биздин балдарыбыз эмне болор экен деген ошого санаркаган бир мугалим. Ана ошонун тагдырын жазайын десем, тескерисинче баратып эле баланын тагдырын жазуучу устат болуп калды да. Мен ошондой силерди биздин балдарыбыздын жасаган тагдырын жазуучу устат болсоңуздар деп элестетем. Анткени улутубуздун келечеги бул мугалимге байланыштуу. Мугалим кандай окутса, кыргыздын келечеги ошондой болот. Мугалим кандай тарбияласа, кыргыздын келечеги ошондой болот. Баланы өзгөртө албаса, ал мугалим алсыз мугалим. Мугалимдин эң мыкты сабагы анын өзү. Өзү кандай болсо, ал бирден башка. Мугалимдин өзүнүн эле турушу бул тарбия билим. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, ага бережекелер, сиздер кандай болсоңуздар, сиздер кандай тарбиялансаңыздар, кыргыз келечеги ошондой болот. Мен сиздерден ошондой кыргыздын келечегин жазуучу мугалимдер болсоңуздар, кыргыз келечегин тагдырын жазуучу мыкты мугалимдер болсоңуздар, балдарыбыздын жолун таап берсеңиздер, балдар ошол сиз көрсөткөн жол менен келечекке ийгиликке жетишет деп эсептейм. Ошол мен убакыт албайын. Бүгүн мен ошол конкурска ушундай сүйүнүү менен келдим. Буюрса, баардык иш жакшы болот. Сиздер менен бирге болобуз. Рахмат.